Мен 21-ин 26-сына чейин отпускага чыккан. Бишкекте эле болоюн деп адам сүйлөшкөнбүз. Мен бутум сынып калгандан кийин апа көрүп келейинчи сизди деп Таласка барып, мени көрүп, bir gün жолуна кетти Таласка. 3 күн менин жанымда болду. 26-сында кетти. Анан бир бала чалды. Эсенбеков немеге келатабы деп, жолго чыгып кетти, барат дедим. 12-бирлерде эле келип калды балам. Немесине. Келген часка эле келип калгандан кийин ардегилер сен эмне гражданскийди сесип калгансыңбы деп эле сабап келишиптир. Акча келген жоксуңбу деп. Мен рас акча берген эмесмин, өзүмдүн да дармегиме керек болуп аткандан жолго эле суу ичкенге жанына бир 200-300 сом эле салып берип койгом. Анан ошо 26-сынан баштап сабалып баштаптыр. Анан 31 күнү Жаныбек уулу Төрөбай деген азыр 10 мүнөттүн ичинде 500 единица салып коесуң дептир балама. Анан мен кетип бара жатканда балам акчада айылда акча деле табылыш кыйын. Мен ооруп атсам кайта-кайта көп салдырып атасың, жөн эле ден соолук сурашып чалышалычы десем, мейли деп балам кетип калган. Анан мага чалды, ден соолугумду сурады дагы, единица салдыра албай, менен айта албай, ошо менен салдырбай койгон экен. Келеатыр деп. Ошентип анан сүйлөшүп атып апа келеатыр бирөөдө эле телефонду өчүрдү. Ал звонок менде жүрүп атат. 9:46-да чалган. Мен чалсам кайта ал телефон алган жок. Ошенткө эле жана урган бала телефон берип 500 единица салса деген да, анан аны айтпай калып, анан ошо менен түнү менен сабап, адам чоңу сен эмне балдарың телефон кармап калганбы деп, бирөө көрүп калды деп айтты дедим го, ошондо адам чоңу бирөө көрүп калдыдыр. Анан кийин жазалап койбойсуңбу деген экен. Түнкү 12-ден эртең мененки 9-га чейин баламды сабаптыр. Отуруп уктап кетсем, отурган жеримен сабат дейт, жерге жаткыза сабайт дейт. Мен ошондо түш көргөм, түшүмдө апа деп кыйкыргандан туруп, балдагы менен чоң тамыма барып, чоң баламды көрүп келип, анан Бекзат жөнүндө ушунчалык спокойный жүрчүм да. Жакшы деп айтып, сүйлөшкөн сайын жакшы дей бергенде мен бир Аллага анан ошо эмчесинин эмесине ишенип жүргөм. Бирок мен ишенгендей болгон жок. Дени сак баламды жөнөткөм, мен азыр баламды көрүп келдик эле. Азыр да УЗИден өпкөсүнөн суу алып атыр. Ага ким жооп берет? Анан уялбай кече айтып атасыңар, МЧСтен дары-дармекке жардам берип атат. Бир тыйын жардам бердиңерби? Мына айылдан бир кеп тыйынымды көтөрүп келатырмын ушу балам үчүн. Кактан жардам болуп атат? Кимден жардам болот? Болобу ошондой бирдеке? Кактан болот? Может, товарищ министр? Жардам болот. Эмне дары? Товарищ полковник, вы 15 минут назад уверяли всех, что оказывается вся необходимая помощь непосильная, да? Вот сейчас мать стоит и говорит, нету ничего. Дары-дармектердин бардыгы бар. Силерде бар болуш керек да, биякта барды жокпу? Ардегиге жарабайт экен, анын азыр тепкиленгенге салынбай турган дары-дармектериңерди алып келип берсеңер турат, ошол военный рюкзак менен турат, азыр да туруп. Ал ошол оорусуна табарсыгы жарылган, ичине кан толуп кеткен, бооруда жабыркаган, өпкөсүнө суу толгон, ошонун баарын билесиңер да, журналисттер ошол баарын Инстаграмга чыгып атат. Дагы мындай болгон экен. Аны балам улам эсине келип, ушунчалык коркутканынан кече айтпай калыптыр. Чачым налоси алгандан кийин башына антисептик сээп туруп анан күкүрт чагып күйгүзүп чуркатат экен. Ошондойду да айтты мынакей балам. Ошондо мен ар бир ушу жерде энелер бар. Кантип балаңарда ошондой болуп атса, эмне кылат элеңер силер? Ушуга бир жооп таппай атам да, мен эч жактан жооп жок азыр. Жооп бере аласызбы, жолдош замминистр? Кантип эне мына силердин деле балдарыңар бар. Аны тактап аныктайбыз. Ой, ушуна эмне тактайсыңар? Ушунча болуп калгандай мына көрүп азыр угатабыздар. Сиз качан уктадыңыз? Мына мен дагы азыр сиздин оозуңуздан угатам, урматтуу эжеке. Адам башкаларын качан уктумаган, угуп элеатсыңар. Угатсак кантип ушундай болот? Мен ошол күнү улуу балам эле улуу эле 5-күн операция болгон ятыр дегенде келгенде мен үйдөн МЧСтен Бактияр кимге бирдеке дегенге чалып, МЧСтен алигиче эч ким барбай атат го. Баламан сурайт, келдиби жок, эч ким качанга чейин, көпкө чейин, операция бүткөнгө чейин келген жоксуңар. Анан эртең менен силер реанимацияга кирип Бекзатка дагы ошо өзүнүн эсине келе албай атканда дагы көп нерсени айтпа деп силер айтып турсуңар. Жок. Мына Аллах туруп мен
5 мал намаз окуган жолмо-жол окуп келатам. Аллахтын астында айтып атам. Мен калп айтсам, мени да Кудай уруп кетсин. Силер көрүп чыктыңмы дедиңер, реанимация. Ошондо да кирип Бекзатка айтып турсуңар. Фельдшер кызыңар биринде көз аласың, көз алаңды көрсөтпөй эле кой деп айткан. Буту мен азыр бүгүн солдатский кийимин ала келдим. Эки буту шишигенинен ушубайт эткен жерин сөгүп коюптур. Буту чымына батпай калганга чейин бут шишиген ошого чейин көрсөткөн эмес. Тяжелый болуп ошөнтө эле өлүп калгандан кийин анан суицид болду, анан мындай деп канча балдардын силер немесине убалына калдыңар. Чоңдор чынын айтайын, ушу көп энелер мен сөзүмдү угуп ушуга жооп берет болуш керек. Балдары армияда болуп аткан ата-энелердин баарына ушундай айтам. Кантип Кыргызстандын немесине ишенип жиберет. Мен ишенип жиберип алып ушундай жени сак баламды жөнөтүп мындай оору баланы алып атам. Мен анын гарантиясын кагылайын, Кудай жакшы болсун деп атам, бирок аны бир Кудай билет. Менин Бекзат уулум, эң кичүү уулум, 3 кызым, 1 балам бар. 3 кызыма да ал салдыртат экен. Күйөө балдарыма, жесиделерине, балама, атасына өзүнчө, мага өзүнчө. Мага бир жолу айтты, атам айтпай, 1000 эжинца салып коюңузчу деди. 1000 эжинца мен эмне кыласың десем, форма тиктиребиз деди. Форманы өзүктөрү тиктирбейби десем, жок, салып коюңуз атам айтпай. Андай менен канча эжинца салганбыз биз.